Bu Ziyaş Bektenovich menen 35 yıldan aşık bir kafedrada işledim de. Buna ошол иштеген жылдарда бул кишиден көп таасир, көп акыл насаат сөздөрдү уктум. Бул киши өзү басып өткөн жолун айтып отурса, ары татаал, ары кыйын жолдорду басып өткөн киши. Кичинекей бармактай кезинен кең суудан 3 класс, башталгыч классты бүтүп алып, ошондон күндөп түндөп жүрүп отуруп Бишкекке билим издеп, билимдин аркасынан келип, ошол жерден 27-жылы педтехникумга кирип, 30-жылы бүтүрүп чыккан. Мына ошол бүтүрүп чыккандан кийин муну бөлүштүргөндө алыскы Сүлүктүү шаарына билим берүү бөлүмүнүн башчысы кылып жөнөтөт. Замандаштары эскерип өткөндөй эле Зияш Бектенов өзүнүн эмгек жолун 1930-жылы Сүлүктүү шаарында элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштөө менен баштаган. Ал эмгектенген жылдарда Сүлүктүү шаарында бар болгону 14 мектеп болгон болсо, Зияш Бектеновдун иш аракети менен башталгыч мектептердин саны 50-ге жеткен. Ал жерде элдин көбү караңгы болгон, басмачылардын күчөп турган учуру экен. Ошону айтып калар эле өзү. Мына ошого карабастан күндөп түндөп лайлек баткен Сүлүктүү баары биригип Сүлүктүү шаарына караганда, ошондо Сүлүктүү шаарынын элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп, ошол жылы бир жылдын ичинде 57 башталгыч мектепти ачкам дечи эле да, өзүнүн айтымында. Мунун ушунун өзүнүн эле чоң эмгек экендигин айтууга болот.